суроолорубузга бүгүнкү күндө негизинен мамлекеттик жөлөк пулдардын 3 түрү бар. Бул биринчиси үй бүлөгө көмөк, экинчиси ушул социалдык жөлөк пул, анан ошондой эле дагы бир жөлөк пулдун түрү балага сүйүнчү. Балага сүйүнчү жөлөк пулу негизинен 2018 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанда төрөлгөн баардык балдарга берилип баштаган. Анын өлчөмү бүгүнкү күндө 4000 сомду түзөт. Ал үй бүлөдөгү кирешени эске албастан, үйдөгү канча кайсы бир бала төрөлсө, эгиз же 3 эм төрөлсө, ар бирине 4000 сом берилет. Экинчи жөлөк пулдун түрү боюнча дагы айтсам, бул үй бүлөгө көмөк. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу негизинен үй бүлөдөгү кирешени эске алуу менен берилет. Башкача айтканда, үй бүлөдөгү жарандардын эмгек маянасы, ошондой эле башка дагы жер иштетүүдөн келип чыккан, мал багуудан келип чыккан баардык ушул кирешелерин эске алуу менен ошол үй бүлөдөгү ошол 1 айлык кирешени ошол үй бүлөдөгү адамдардын жан башына бөлгөндө келип чыккан сумма эгерде 900 сомдон ашпаса, анда ар бир 16 жашка чейинки муктаж болгон аз камсыз үй бүлөнүн балдарына 810 сомдон ай сайын берилет. Бул 900 сомду негизинен бүгүнкү күндө кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү катары билебиз. Кепилденген эң төмөнкү киреше дегенибиз бул негизинен жыл сайын өкмөт тарабынан көрсөтүлгөн көрсөткүч. Ал көрсөткүчтү аныктоодо ушул жашоо минимумун эске алуу менен жыл сайын көрсөтүлүп келет. Бул экономиканы эске алуу менен бюджеттин баардык ушул башка ушундай бир экономиканын абалын, мүмкүнчүлүктөрүн карап, анан ошондон келип чыккан аныкталган сумма катары билебиз. Бүгүнкү күндө 900 сомду түзөт. Ошондуктан бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун чектөөдө кепилденген эң төмөнкү киреше негизги механизм катары эске алынат. Ал эми ошондой эле 3-чү жөлөк пулдун түрү боюнча айтып кете турган болсом, бул ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул. Социалдык жөлөк пулду негизинен пенсиялык камсыздык укугу жок жарандар алышат. Башкача айтканда, соцфонд тарабынан эч кандай пенсия албаган жарандар эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги аркылуу ушундай ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдарды алышат. Ал жөлөк пулдарды алган категорияларды атай кете турган болсом, бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, бала кезден баштап мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, адамдар, ошондой эле жалпы орун негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, булар дагы атайын топторго бөлүнөт. 1, 2, 3 топтогу деп. Ошондой эле пенсиялык камсыздык укугу жок баатыр энелер, кары жарандар, багуучусунан ажыраган балдар бүгүнкү күндө социалдык жөлөк пул алып келе жатышат. 2018 жылдын июль айынан тарта ушул жогоруда айткан үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун чектөөдө үй бүлөдөгү кирешени эске алууда ошол муктаж болгон жарандар менен жашаган улгайган адамдардын пенсиялары киреше катары эске алынбай калды. Ошондой эле башкача айтканда, бул мурда жөлөк пул чектөөдө пенсияны киреше катары эске алып келсек, бүгүнкү күндө пенсиянын баардык түрү деги баардык ушул башка дагы пенсиялардын түрлөрү дагы бул киреше катары эске алынбайт. Дагы бир өзгөрүүсү катары 2018 жылдын ошол 1 июлунан тарта ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 18 жашка чейинки ошондой эле мүмкүнчүлүгү бала кезде мүмкүнчүлүгү чектелген 1, 2, 3 топтогу жарандардын ушул ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдары мурда 3000 сомду түзүп келсе, ал бүгүнкү күндө 4000 сомду түзөт. Ал эми булар тоолуу бийик тоолуу аймактарда жашаса, андагы райондук коэффициенттерди кошуу менен анда дагы алардын ушул социалдык жөлөк пулдары ар бир райондун коэффициентине жараша анда дагы кошулуп берилет. Жумушсуздук боюнча бул үчүн сиз жашаган жериңиз боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыңыз. Ал жерден атайын адистер сизге түшүндүрмө беришет. Ошол жерге жумушсуздук боюнча деген атайын сизди каттоого алышат. Ошонун негизинде
балким сизге жумуш таап беришет, же болбосо жумушсуздук боюнча жөлөк пулду чектеп беришет. Жөлөк пул негизи кайсы жөлөк пулдун экендиги, бул жерде жөлөк пулду мен жогоруда 3 түрүн айтып кеттим. Бүгүнкү күндө балага сүйүнчү 4000 сомду түзүп турат. Анын дагы келечекте жогорулатуу пландары бар. Ал эми үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулу жана бүгүнкү күндө жана кепилденген эң төмөнкү киреше 900 сомдун негизинде чектелип жатат. Эгерде бул кепилденген эң төмөнкү кирешени дагы жогорулатуу бүгүнкү күндө каралып жатат. Эгер ал жогоруласа, анда жөлөк пулдун өлчөмү да жогорулайт. Ал эми социалдык жөлөк пул дагы жылдан жылга бул ушул министрликтин негизги пландарына кирет, жөлөк пулдарды жогорулатуу боюнча. Бүгүнкү күндө булар боюнча иштер жүрүп жатат. Жөлөк пулдун акчасы негизинен ушул тапшырган айдын ошол кийинки айдын 1-күнүнөн тартып берилип башташ керек. Эгерде сиздин жөлөк пулуңуз кечигип жаткан болсо, анда сиз тезинен бизге кайрылыңыз, же болбосо биринчи ошо өзүңүздүн жашаган жериңиз боюнча социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылып, ошол жактан дагы тактасаңыз болот. Мүмкүн ал жерде 3 айга чейин сиз албай жаткан болсоңуз, башка бир документтериңиздин жөлөк пулга тиешелүү мөөнөтү өтүп кеткен болушу мүмкүн, бирок ал мезгилде алар сиз менен кабарлашышы керек болчу. Бирок сиз бул убакка чейин ала албай жүргөн болсоңуз, анда биздин коомдук кабылдамага кайрылыңыз, же болбосо телефондор аркылуу ушул атайын жарандар менен иштеген министрликтин алдындагы социалдык коргоо, социалдык камсыз кылуу департаменти бар. Ошол департаменттин номерлерин калтырып кетейин: 0312 30 04 88 0312 30 01 26 номерлерине чалыңыздар. Туура негизинен жөлөк пул алыш үчүн ушундай ишке жарамдуу болгон жарандар, башкача айтканда ушул мисалы энелер бул төрөт боюнча атайын декретный отпуск деп коебуз, ошондо отурган болсо, өргүүдө отурса, анда алар деген 3 жашка, баласы 3 жашка толгонго чейин андай маалымкатты алып келе алышпайт, алып келгенге болбойт. Ал эми башка анын жолдошу ишке жарамдуу болсо, анда алар жана ошондой эле 3 жаштан өткөн ата-апалары дагы атайын ошол социалдык өнүгүү башкармалыктарынын жергиликтүү ошол райондук, шаардык башкармалыктарына барып, ошол жерден атайын иш менен камсыз кылуу деген бөлүм бар. Ошол жерден маалымкатты алышыңыздар керек. Негизинен документтер кайсы жөлөк пул үчүн? Мүмкүн бул жерде ошол үй-бүлөгө көмөк жөнүндө сөз жүрүп жатышы мүмкүн. Ал жерде деген негизинен баягы кирешени эске алууда ошол документтер талап кылынат экен. Негизги документтер сиздерге атай кетейин. Бул өзүңүздөрдүн ошол ким кайрылса, ошол арыз берүүчүнүн паспорту керектелет. Ошондой эле ошо жашаган жериңиздер боюнча үй-бүлөнүн курамын түзгөн маалымкат. Анан ошол кирешени эске алуудагы айыл жеринде айыл өкмөттөн, шаар жеринде ошол жашаган иштеген жериңиздерден маалымкат, же болбосо ушул салык органдары тарабынан дагы ушундай маалымкаттар керектелет. Анан булар кошумча түрдө, эгерде керектелип калган болсо керектелет. Болбосо ушул негизинен жогоруда айтып кеткен документтер талап кылынат. Бирок бүгүнкү күндө бул боюнча дагы атайын иштер жүрүп жатат. Келечекте ушул паспорт аркылуу гана келип жөлөк пул алуу жагы дагы каралып жатат. Бүгүнкү күндө жалгыз бой эне деген атайын статус бөлүнүп көрсөтүлбөйт. Жалпы негизде гана чектелет жөлөк пул. Эгерде биз аларды атайын статус менен жалгыз бой экен деп бөлө турган болсок, негизинен бул көп башка дагы объективдүү себептер болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүн эле никеге турган эмес, жолдоштору менен алар дагы ошол жалгыз бой эне статусуна кирип калат. Ошондой эле үй-бүлөнү ажыраштыруу дагы ушундай жалгыз бой эне болуп жөлөк пул алуу жагы каралса, анда көптөгөн үй-бүлөлөр бузулушу дагы мүмкүн деген божомолдор аркылуу ушундай бүгүнкү күндө жалгыз бой эне деген статус жок. Негизинен жөлөк пул ошо жашаган жери боюнча, факт жүзүндө жашаган жери боюнча гана берилгендиктен, эгерде сиз башка жакка көчүп кете турган болсоңуз, анда сиз алдын ала
башка көчүп кете турган жакка барып ушундай мен жөлөк пулуну бул жакта алып жүргөм, анан бул жерге келдим деп сиз маалымдашыңыз керек. Алар өздөрү райондор бири-бирине маалымдап, ошо почта аркылуу сиздин документтериңизди берип жиберишет. Же болбосо, эгерде андай болбой калса, сиз кайрадан жашап жаңы келген жериңизден ошол социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылышыңыз керек.